Салам достор, сиздер менен мен Азаке Элуксун YouTube каналы. Достор, бул видеонун алдында жана 3 баласын таштап кеткен эне боюнча видео чыгардым эле. Ошол 3 баланы таштап кеткен Салтанат аттуу айымга кайрылдым эле. Кудай жалгап, тияктан бияктан маалымат түшүп атып, азыр мына ошол экил Салтанат айымдын жашаган жерине келип турабыз. Келиңиздер эми бирге болуп турлар азыр. Ушул Салтанат айым эмне себептен 3 баланы таштап кеткен, атасына, Орукчан атасына кыскасы толук маалыматты алалык. Анан жаш балдарды эмне себептен антип гаражга тургузуп алып, сабак ачык учурашалы. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы. Бир суроо да. Эмне себептен балдарыңызды таштап кеттиңиз? 3 баланы. Азыр эми бул балдардын апасы ошол кабар албайбы? ажырашкан бойдон апасы кабыл алабы, кабыл албайбы билбейм, бирок дареге жок да, биз звонок кылабыз. Апаңарды сагындыңарбы? Иә. Апаңар сагынган жоксуңарбы? Балдарды мен негизи таштаган эмесмин. Балдар менде болчу, мен жакта ошол жакта тарбия алынып, ошол жакта эле сабакка барып аткан. Буларды бир-бирден алып кеткен. Бирөөсүн каникулда, чоң баланы каникулда мен үйдө жалгызмын, менен болуп турсун деп алып кеткен. Анан кийин 4-сентябрда кызды ошо жаңа жердин остановкасынан мен кызды паркка алып барып ойнотуп келейин деп алып кетип аткан жерден, ошол жерден мени коркутуп эле алып кеткен. Анан коркутуп алып кеткенден 1-2 күндөн кийин алып барып берем, кыжалат болбой, мен сагынып менен туруп турсун деп ошондой сөздөр болгон. Анан эмени экинчи баламды 17-сентябрда ушул жактагы, могул жактагы паркта ойноп аткан жеринен анда жаш балдар көргөн, ошол жерде ыйлатып эле ата мен кетпеймиз деп ыйлатып эле жолдон машинага салып алып кеткен. Ушул жерден атасы өзү алып кеткен, Ооба. Өзүңө кара. Биракка кел. Биракка мындай кел, мен алдыма кел, сүйлөшөлү. Мен сенин атаң, биракка кел. Биракка кел, мындай келбейсиң менин алдыма. Мен алдыма кел. Экөөбүз сүйлөшөбүз, кел. Кел. Бери кел. Бери кел, экөөбүз сүйлөшөбүз. Көз карабай. Чыгыр, мен коркпой эле чыгыр. Чыгыр, мен сени заставить этип алып кетпейм эч качан. Мындай эле кел, мындай эле кылып сүйлөшөбүз. Коркпо. Сен кетесиңби менин менен? Жок. Рамазан айының эмеге, Бекүштө туткан Рамазандарга барасыңбы? Жок. Барбайсың. Ошол жерде каласыңбы? Вообще барбайсың. Каласың ошол жерде. Кийинки күнүңдү кара анан кийин. Барбайм. Сүйлөшпөйсүңбү? Берага кел. Берага келсең сүйлөшөлү экөөбүз. Ошо өзү менен сүйлөшөп, биз коштурбай койгойлу. Видеодо ал берген маалымат боюнча бул жездеси деди. Мен толук унутуп калдым видеону. Бирок жездеси жанагынтип уруп согуп, кыскасы кийимдердин баарын ыргытып, ме жетимдериңди алып кет деп берген деп элдин арасында аябай ызы чуу жаратып атат да. Анан алып кет жетимдериңди деди. Ага ошентип сапожкасын ыргыткан. Кыш болчу, кыш болчу. Мына кыш эмес, наркы кыш болчу. Ошол боюнча эмне деп жооп бере аласыз? Ал боюнча бул силер ошо сиздердин тарткан видеоңордон эл деле көрсө болот. Мындай балага давление болуп, коркутуп айтылган, анткени ар бир эне өзүнүн баласын билет да. Мен өзүм, например, ошо чоң баламды билем, ага урушкан да неме кылганда, ал баягынтип беттери шишип, көздөрү кызарып кетет. Ошол немеден жакшы түшүнгөн адам ал видеодон ал неме кысым жасап айтылган сөздөр деп билет. Бул жакта гараж деле бар, көрсөңөр болот. Эч кандай оозу жабык эмес, ачык эмес. Гараж деле бар, ал жерге эч ким аны андай шартта камай албайт. Мен айтсам, может эл жаман ойдо ойлоп калышы да мүмкүн. Жок, эл эмес. Биринчиден мына бул жерден мен азыр мындай жаман ойлоп атам да. Ооба. Бул балдар үйрөнгөндөй сыяктуу сезилип атат да. Ошону Көргөзө аласызбы мүмкүн болсо? Хорошо, жеңиз көргөз. Мына бул гараж деп коет. Бул гараж деле эмес, көбүнчө ошо өзүңөр көргөндөр жалаң эле инструменттер коюлган нерсе турат. Мына силер көргөндөй балдардын ошол балдардын ойногон велосипедтери, самокаттары болду бул жакта турат. Жакшылап көрсөңөр деле болот. Мына балдардык, ошол ойноп жүргөн балдардын эмелери. Анан бул жакка камайт дегенде эшиги болсо камайт дегенге чындыкка далил келет. Жөн эле навескене. Ооба. Бизге ошол жанагы видеодон айтылганда ошо гаражга ичине кирип камап коет депчи. Демек бул жерде эч кандай барата жок экен да. Барата жок, эшик жок, көрсөңөр болот. Ушул жер, бул жака балдар кирип чыгып ойнойт, оюнчуктарын алат, кайрап кирип коюшат болчу. Сизди аябай элдин баары жаман көрүп атат да. Ушул эне 3 баланы кантип таштап кетти? Жок дегенде кызын өзүнүн жанына алып албайт беле. Балдарды эмне себептен атасына таштап койдуңуз? Ошол маселе эң кызыктуусу болуп атат. Көбүнчө ошол
токмок алып ургандыктан, мага бычак көтөргө чейин баргандыктан ошого мен 9 жыл чыдап жашадым. Акырында уже чыдабаганда заявление жазып официальный ажырашканбыз. Анан балдарды, кыздарды алайын деп биз канча жолу аракет кылып сокулуктун немелери менен, опергруппалары менен, ушу немеге балдарга тиешелүү милициялар менен, соц педагогдор менен, соц защитадагы эжелер менен барганда бизге эч кандай натыйжа чыккан жок. Биз эч кандай ала албадык. Бизди үйгө киргизбей, баратага чейин, сыртына чейин кууп чыгып, бизге балдарды көрсөтпөй, бербей койгон учурлар болду. Жолдошуңуз айтып жатат, 2 жылдан бери сизди чыгып кеткен бойдон дайыны жок депчи. Ошол боюнча эмне деп жооп бере аласыз? 2 жыл эмес, силер немени көрсөңөр болот. Мага ишенбесеңер мен кагазды эле көрсөтөм. Ушу 2023 жылы 10 майда ажырашылган кагаз бар. Анан мен жакында эле биздин ишибиз сотто жүрүп аткан байланыштуу балдарды мага алып бериш үчүн психологдорго сот направление берген. 2024 жылы 30 январга бизге психологдорго жолугушуу болгон. Жолугушуу болгондо ошол жактан көргөн. 30 январ болсо, бүгүн 14 болсо, 14 күн мурун көргөн. 14 күн мурун көрүп, психологдор башка кабинетке кирип кеткен. Моменттен пайдаланып, мени уруп, мына оозуму жарганга чейин барган. Дагы эле айылдык эле көрсөңөр болот. Тиги жинди кабинетке киргенден пайдаланып, психолог наракка кирип кеткенде Сайлоонун оозун жара коюптур. Азыр милиция чакырдык. Анан 2 жыл көрбөдүм деген бул жалган маалымат. Демек ал жигит бизди дагы жана ошондой эле биздин көрөрмандарды алдаптыр да. 2 жылдан бери мен көрө элекмин, байланышсам албай атат деген бул жалган маалымат. Ошол жакта көргөн элдер бар, көргөндөр бар. Тем более чоң эле психологический центрде ошол окуя болуп атат да. Ошол жолдошуңузга жана балдарыңызга барган учурда кайрымдуулукка муктаж болуп атабыз, ден соолугум ооруп жатат. Канча жылдан бери, ошол 1 жылдан бери лечение кылып атам. Бирок врачтардан эч кандай жардам болбой атат. Алар менин оорум эмне оор экенин билбей атат деп бизге айтты эле да. Сиз азыр ооруп жатасыз. Азыркы учурда ооруп жатасыз. Азыркы учурда ооруп атам да. Бул эми ооруп атканыңыз бул рентгендериңизди мына тартып алып 1 жылдан бери улам акча чогултуп рентгенге түшүп, кайра дарыланып атасыз. Врачтар эмне болуп атканыңарды бирок түшүнө албай атат, Түшүнө албай атат да. Буну алып барсам, биринчи компьютерныйга түшүп кел деген да, башты. Компьютерныйга түштүм, bundan көрүп, байке магнитныйга түшүп келиңиз деп башты. Анан бул магнитныйга түшүп келген. Андан кийин муну түшкөндөн кийин мени шейнийди тартып келиңиз деди. Сиз менен то есть эмне болуп атканын врачтар кайра түшүнө албай эле улам рентгенге жөнөтүп. Рентгенге кайра жөнөтүп атат да. Ошол боюнча дагы эмне деп айтып бере аласыз? Ал боюнча силерге кайрылган, силерге көрсөткөн кагаздар биз чогуу жашап жүргөндөй кагаздар болчу. Мен ал кагаздарды өзүм ошо больницаларга өзүм алып барып, өзүм көрсөткөн кагаздар болчу, снимактар. Анан ал кагаздарды лечение кылып, массажга ошол кагаздарды түшүрүш үчүн менин атыман Финка банктан 50 000, Өл булактан 30 000 кылып, биз кредит алып ошол лечение кылганбыз. Менин атымдан алынган үчүн мен кийин ал немелерди өзүм төлөп бүттүм. Жакында эле бир акыркысын 3-4 ай болуп калды төлөп бүткөнүмө. Жолдошуңуз дагы айтып жатат. Ушул апасы эми жок дегенде келип, балдардан кабар алып койсо болмок деп. Биз кабар ала алганда дагы бизди даже биз айтып атпайбыз, опергруппа менен ошол атайын ошол балдар кызматында иштеген немелер менен барсак да бизди киргизбей неме кылып, узуучу кылып чыгарат. Анан мени жалгыз кел дейт. Мен чындыгында жалгыз баргандан коомсундум. Жалгыз эмес, ошол чоң Бишкек боюнча бир психологический центрде ушундай результат болуп атат. Мен жалгыз барганда чын эле менин өмүрүм аябай койкунучту да. Ал боюнча тиешелүү органдарга кайрылып көрдүңүз беле негизи эле? Ооба, неме тип мен ошо үйдөн жашап жүргөндө уруп коридордо үйдүн эшигинен алып чыгып коридордо чачымды жулуп эшикке чыгарып койгондо мен милициянага галошу жок, башка жол менен чуркап баргам. Чынында кийимим жок. Мындай кыштын күнү эмес, күздүн күнүндө суукта кийим жок, чуркап барып заявление жазганбыз. Заявление жазсак, ошол милициялар анан бул балдардын атасы экен, жаман болсо эртең жаман жакшы айтып, кайра бир нерсе болсо дегенде биз заявленияны кайра эметкенбиз. Макул, анда деме может оңолуп калар деп заявленияны биз толук деме жөнөткөн эмеспиз да, алган эмеспиз кайра. Алып койгонбуз заявленияны жөнөтпөй. То есть встречный берип коюптур да? Же встречныйга жеткизбей эле кайра заявленияны алып калып встречныйга жетпей эле заявленияны калтырып койгонбуз. Макул, жөнөтпөй эле койгула, районго жөнөтпөй эле койгула деп ошол Жагы Жыр айылында калган.
Анан бул мен балдардын шартын көрдүм да, кандай шартта жашап атат, жана бир комнатада жашайт экен, жанагындай оокаттары деле жок, анан эми идиш аяк деле жок экен, балдар мындай ысык тамак жегенге условия жок экен да. Бул кичинекей жагында жашайм да. Өзүмө ушул акча жагынан эметип бираз бул 3 балам. Ушул комнатада турасыздар. Комнатада турабыз. 3 ул менен. Кичине. Мындай сиздин колуңуздарда балдар жүргөндө кандай шартта жашап аткан, ошол шарттарыңызды көргөзүп бере аласызбы? ооба бизде кудайга шүгүр үйдө шарт бар, кирип көрсөңүздөр болот. Ушул жерде жашашчы балдар, Ооба ушул жакта жашап, ушул жакта мектепке барып келчү. Келиңиз. Биринчи эле баягы элдер сабактан келгенден кийин кол жууп, бана жууганга мына балдардын тазалыгы үчүн ушундай шарт бар. Ушундай шарт бар болчу экен, То есть балдар атасына кете электе ушул шартта жашаган. Албетте ушул шартта жашаган, көрсөңөр болот. Бул жакка деле көрсөңөр болот. Бул жак Үй кенен экен. Анан 3 бала ушул үйгө батпай койгонбу деген дагы суроо келип тулбай койбойт да. жок, ошо айтып кетип атпаймбы, бизге балдарды алып бербейбиз канча жолу кайрылып. Бул жак ошо конок бөлмөсү. Бул жактын жайында балдардын баары деле ушул жакка келип ойногонго кеңири немелер. Чоң аянтча экен футбол. Балдар ойногон компьютер деле бар, бул жерде көрсөңөр болот. Бул жакта Китептерден. Ушул как раз китептерди көрүп токтоло кетели. Жана балдарды атасы айтып берди да, балдарды такыр окутпаптыр депчи, жана кичи кызыңызды. Кичи кызды эмес, кичи кызым 5 тиги жашта баланы неме болгон. Бул жак мен жак көрүп эле кала, балам чоңдордун комнатасы. Ушундай шартта жашачу кызыңыздын ошол оюнчугу окшойт, Ооба, кыздардын оюнчугу, бул кыздардын оюнчугун көбүнчө ошо эжелери, тайнелери, немелери алып келип берген оюнчуктар. Мына бул жактан көрсөңөр болот, мына кыздардын оюнчуктары, балдардын оюнчуктары. Бешиктерин. Бул жактан эле көрсөңөр болот, баланын оюнчуктары, бала окутпайт дегенге дагы бир далил. Мына мен кызыма алып келип берген, балага алып келип берген, мына кыздын сүрөттөрү даже көрсөңөр болот. Таң калыштуу суроо азыр эми мына тулуп жатат да. Демек, бул балдарды ушу кайрымдуулук кылып туруш үчүн деген сыяктуу айтып берип атасыз да, азыр мындай элден акча топтош үчүн балдарды пайдаланат деген сыяктуу айтып берип атасыз. Ошондой эле болуп атат. Элде жаш балдар болгон үчүн көп ошо жаш балдарга бооруп, жаш балдарды көрсөтсө жаш балдарга салабы деген эмеде өзүнө курал катары колдонуп жүрөт да азыркы учурда. Сизге мен ушу видео аркылуу кайрылбадымбы мунун алдындагы видеодон. Бириктирип коелук деген ойдо жакшы ниет менен сизге байланышка чыккан болчумун да, негизинен алгандачы. Кайра ушинтип биригип ушундай жакшы условияда жашап кеткенге такыр болбойбу, Жок, мен неме ал жолдошумен кайра жарашып немете албайм, бирок балдар үчүн бардык болгон аракетимди кылам. Мен балдар менен жашап атканда неме мен аял киши болсом дагы эркектерге окшоп элден кайрымдуулук бар, элден неме сурабай, Кудайга шүгүр 2 бутум, 2 колум иштеп, 2 көзүм көргөнгө мен өзүм иштеп, балдарды жакшы эле багып, жакшы эле карап келаткам. Өзүңөр деле көрсөңөр болот, ушу оюнчук немелеринен кандай шартта жашагандарын балдар. Жо, мен көрүп турам, действительно мына кыздын өзүнүн комоту оюнчугу бар экен, биякта балдардын оюнчугу бар экен, эшикте велосипедтери турат. Азыр бул видео чыккандан кийин аябай талкууга түшүшү мүмкүн, себеби бул видеодо эми ушул шарттан 3 бала жанагындай шартка барып жашап атканы да. Азыр эми соттошуп атабыз дейсиздер. Эмне себептен соттошуп аткан маалда соцзащитадан жана балдар укугун коргогон иши тиешелүү органдагылар сотуңуздар бүткүчөктү ушул балдар ушундай жакшынакай условияда жашап турсун деп чечим чыгарбай койгонуна таң калыштуу болот да азырынча. Соцзащитадагылар, Сокулук районундагы соцзащиталары бир эмес 2-3 жолу келип ушул условияны көрүп, өздөрү текшерип кетип, сотко кагаз жөнөтүшкөн. Сокулук райондук администрация, соцзащитанын администрациясынан пока соттун чечими чыкчакты, балдар апасында болсун деген чечим бар. Ал чечим менен дагы биз канча 3-4 жолу бардык. Барып биз ошо балдарды алалы жок дегенде, кызды алып туралы соттун чечими чыкчакты дегенде, бизде андыл жактан эч кандай ала албадык. Бул жерде жаш балдардын тагдыры жөнүндө болуп атат. Азыр сизде соцзащитанын заключениясы бар, мен түшүнүгүм боюнча, туурабы? Соцзащитанын администрациянын заключениясы бар менде азыр. Сот бүткүчөктү ушул балдар сиздин колуңузда болуп турсун деген, сиздин карамагыңызда. Ооба. Сокулуктан опергруппаны чакырып,
жергиликтүү айыл өкмөттөгү ошо жаш балдар менен иштеген милиция менен соцзащитанын өкүлдөрү менен барып биз балдарды көрө албадык, аны алар дагы алып бере албады да, бизге ошол администрациянын чечимин көрсөттүк дагы. Ошо бизге айтты, пока мындай соттун балдар каякта жашаган жөнүндө соттун эмеси болчакты, биз андай кылып ала албайбыз, анткени ата менен эненин азыр укугу бирдей деп айтышты. Ал жактан ошондой жооп ала алдык биз. Жок, укугу бирдей болгондо ошол укугу бирдей. Мисалы үчүн сиздердин колуңуздагы балдар бир жума жашаса, бир жума атасынын колунда болуш керек эле да. Азыр андай тең салмактуулук жок болуп атпайбы? Жок, андай тең. Бийликтегилерге көрүнүп турган болсо мындай түшүнүп деле болуп атат окшойт. Биякты издеп атканымды ошо жолдошуңуз деле билген болчу. Ал себеп эмне себептен биякты айтып койгон эмес, ушундай шартта жашайт деп мен ошого таң калыштуу атам. Анча мынчасы жазып атат, сизди турмуш куруп кеткен, ошонун айынан тиги күйөөсүн чанып кеткен, андай мындай деген сөздөр болот. Ага эмне деп жооп бере алат элеңиз? Ага эми элдин эмесинде оюна билбеген эл бар, билген эл бар. Билбеген эл мени билбеген эл ошентип жазышы мүмкүн. А менин жанымда жүргөн чогуу иштеген немелер мен кандай экенин билет. Мен аларга актанып неме кыла албайм. Бирок эл билбесе, Кудай билет, мен турмушка чыкпай эле. Ошо азыр мен акыркы немен ошо балдарды өзүм алайын деп чуркап жүрөм. Мен анткени ночтой иштеп атам. Атайын мен күндүзү сот-ботко тияк-бияка чуркап, мен ночной сменада иштеп атам да. Ночной сменада иштегендер түшүнсө керек. Ночной сменадан чыгып сотко барып, тагы бияка барып, тияка барган аябай мындай. Аябай эле оор да. Күнү мен уктубай иште туруп, чарчап, анан кийин сокулга барып, сотко барып, тияка барып, тияка бияка чуркаган аябай эле оор келет. Ошон үчүн мен жеке турмушума убактылык, менин жеке турмушум ошол, мен 3 баламды колума алып алсам, ошолор менен жашасам, ошол менин эң бактылуулугум. Анан бир жыйынтыктачуу дагы бир суроо берейин. Билет экенсиз, ушул жолдошуңуз 3 баланы өзүнүн жанына ошо алып алып, ушу кайрымдуулук эфирлерге кайрылып, кайрымдуулук телеканалдарга кайрылып, акча топтоп, ошо 3 баланы инструмент кылып жүрөт деп айтып атасыз. Ошондой кылып жүргөнүн билип туруп, эмне себептен тиешелүү органдарга ушул нерсени айтып кайрылган эмессиз? Ошол ар бир видео чыкканда, чынында айтканда, мен ал жака ответ бергим келбеди. Силерге дагы, силер менен байланышып, анан силерге дагы ответ бергим келбеди. Бирок кечээки балдардын видеосу чыккандан кийин балдардын коркутулуп айтылып аткандары элге маалым болсун. Балдар ушундай шартта жашачу, мына менин апасы деп чыкканга аргасыз, элдин алдына чыкканга аргасыз болдум да. Мен өзүмдү актанган эмес, элдин алдына эл көрсүн, билсин дегенге эмес, просто мен ошо балдар үчүн чыкканга аргасыз болдум да. Мыйзам деген жаш балдар, өзүнүн укугун коргогонду билбеген жаш балдар үчүн мыйзам иштейт. Бул акыбалды, бул шартты көргөндөн кийин балдарды азыр сиздин колуңузга алып бериши мүмкүн. Жашап кеткенге көзүңүз жетеби? Албетте, мен көзүм жетет, анткени мен силерге башта муну айтып кеттим. Мен ошо балдарга көбүрөөк убактын бөлөйүн деп, мен черезден ночто иштетим. Ночто балдар эс алганда черезден ночной сменага барчумун үйдө. Балдар менен азыр көргөндөй сабак кылып, тигиндей раскраскаларды көбүнчө убактым балдар менен өтчү да. Мен неге ночной сменага эмес, именно жумушка орноштурганым дагы ошол себептен болчу. Көбүнчө балдар менен күндүзү мектепке жөнөткөнгө, мектептен келерде алардын сабагын каралашып, ошолор менен көбүрөөк убакты болоюн. Анан ночной сменде балдар уктаганда мен барып иштеп келип, алардын немесин, муктаж болгон нерселерин алып келчүмүн. Анда сизге убакыт берели. Кааласаңыз бийликтегилерге кайрылып алыңыз, кааласаңыз ушул сизди жамандап жаткан элге кайрылып алыңыз. Урматтуу кыргызстандыктар, бийликте тургандар, мен сизге кайрылат элем. Ушул мен балдар таба албай канчадан бери жүрөм. Балдар менде 2,5 жылдан бери деп мунуку жолдошум айтып атат. Бул алганда 4 ай болду. 4 айдан бери эч кандай результат чыкпай атат. Тиешелүү органдар да келип менин колума алып бере албай атат. Ошон үчүн силерден кайрылат элем. Жардам берип, ошол балдарды мага алып бергенге жардам бериңиздер. Элдерге кайрылган кыргыз элин ар ким ар кандай ойлошу мүмкүн. Бирөө жаман жазышы мүмкүн. Силер айткандай комментарияларды окутат, бирөө жакшы жазсын. Бирок мен элдин алдында өзүмдү актап, мен мындайым, тигиндеймин дегим келбейт. Мен көргөнүңөрдөн ушундай адаммын. Элге мен өзүмдү, мен мындайым, тигиндеймин деп ар кимдин ою, неме жеке ою болот, ошол ою менен иштешет. Мен просто азыр учурдан пайдаланып, ушу бийликтегилерге кайрылып, ушул маселени чечип берсеңер жакшы болмок. Туугандар, өзүңүздөр видеону башынан аягына чейин көрдүңүздөр. Кыскасы, чындык кайсыл тарапта, өзүңүздөр таразалап көрүңүздөр туугандар. Мен бул Салтанат айымга дагы эмесмин, бул тарапты дагы жактабайм, же тиги жолдошу тарапты дагы жактабайм. Баягы ортодо, үй бүлөдө негизи эле кагы силки болот дегендей, казан аяк кагышат дегендей. Бирок
менин өзүмдүн жеке көз карашымда бул жашалып аткан шартты мен мындай туугандар көрүп турам. Бул азыр кандай шартта жашаш экен, ушул шартты көрүп турам. Анан мунун алдындагы ошол тартып кеткен шартты да көргөзгөм да туугандар. Анан демек мен албетте балдарды ысык тамак ичип, ысык сүт ичип, ысык чай ичип деги эле мындай жылуу жумшак мына ушундай шартта жашашын каалайм да, ар бир баланы. Видео менен бөлүшүп, лайктан басып, комментарияңыздарды жазып коюңуздар. Тиешелүү органдагылар сиздерге да кайрыла кетчү нерсе, ушул үй бүлөнүн ортосуна аралашкыңыздар келбесе дагы ушул жаш балдардын укугун коргоп, жаш балдарды мындай калыстык чечимиңиздерди чечип, көзүңүздөрдү багып коюңуздар. Сиздер менен мен Азаке, Эл Уксун YouTube каналы.